Dagı bir ugarman bar, kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Orucun kabul olsun. Rahmat birge olsun. Bende bunday soru var dedi. Aytыңыз. Sayasat жөнүндө сурайын деген. Sayasat bu, sayat şu sat degeni. Mына акыркы убактарда мына тет боюнча аябай талкуулап атышат. Кече музейде дагы бир канча акчаны жеп кетиптир деп атат. Bu sayasat emес, bu uğuruluk prosta, uğuruluk. Мен ошону сурайын деп атам да, мисалы, булар ошол нерсенин чечимин издеп атышат. Кантип чечебиз, мурларды кантип жасалайбыз, кантипкенде жебей калат, башка болот деп. Ана мына жерден сиздин суроолору сизге берген суроого жооп берип отурсаңыз, сиздин динден жооп берип атасыз. Угуп отуруп, эң эле туурасы ушу динде окшойт деп атам да. Албетте. Ана динден сурайын десе, мисалы, мамлекеттен ажыратылган деп туруп бөлүп коюп атат да. Эмнеге бул жерде ажыратылган? Ушул акча жеш үчүн ажыратып койгонбу деген дагы ойлор кетет да. Сиздин оюңуз кандай? Ал бир чет, экинчи чет жанагы динсиз саясатчылар ошо диндарлаштырып койсо саясат кыла албай калабыз деп корккондору дагы бар да. Анан үчүнчүдөн ошол дин мамлекеттен ажыратылган деген сөз кээде диндарлар да өздөрү мындай чалагайымдык кылып колдоруна бир нерсе бийлик карматып койсо көчөгө жылаңаш чыгып ала тургандар дагы бар. Ошондуктан жанагыдай медалдын эки жагы бар дегендей караш керек. Деги эле ушундай уурулук кылган болсо шарият кандай кылат? Шарият боюнча колу кесилет. Эгер ошол уурулук кылгандардын шариатка салып туруп, мисалы Кытайдагыдай кылып туруп, колун кесип койсок, ошондо көчөгө чыгып колу жок жүрөт, салам айта албайт да. Оң колун кесесиң, кийин сол колун кесесиң. Анан булардын кылган уурулугу бу төрт колундон кесип коюш керек болот дагы, тогулукта эле жүргөлөп калыш керек болот да. Анан ош базарда жүргөлөп жүргөн болсо айтат элек, мына уур экен, тесттен жеп койгон экен, кычкачты $600 кылган экен, мыякта тиги кароочо тура турган жанагыдай 6000 сомдук стол 100 000 сом кылган экен деп ошол же эркек ургачы дебей бардыгын колун кесип койсо, мисалы үчүн, абдан сонун болот эле. Буларды кийин камашын деле кереги жок. Ошо колу кесип койсо эле уур экенин билип эле, кой кач мындан деп качат элек бардыгыбызчы. Айттың ошол мыйзам эми бизде жок. Кытайда бар экен, аны динде олтурбай деле жөн эле Кытайдын бир мындай бир мисал катарына биз кыйынбыз го. Орусияда ушундай экен, Европада мындай экен. Эмне Кытайда мындай деп айтпайбыз. Кытайда уурлардын башын алат. Ошондой кылса дагы туура болот негизи. Мен Кытайда ошол колу кескен менен баш кескен мыйзамын колдойт элем. Бу жерде мен чубагачы молдо болгон үчүн эмес, балким мына улуу Кытай кошунабызды мисалга тартып атам да. Эдил Байсалов Англияны сапарга тартат, Текебаев мисалы үчүн дагы Американы тартат, Эшмат Ташмат дагы бирөөнү тартат. Мен Кытайды мисалы тарткым келет. Эч кандай бу жерде Куран, башка нерсе жок болгону. Кытайда ушундай практика бар экен. Коррупция кылгандардын башын алат экен Кытай мисалы үчүн. Ошондой кылышыбыз керек биз дагы. Жанагы люстрация деген бир мыйзамды кандай ошону алып келип, 5-6тоосунун башын ошентип аттырып берсе, мамлекет өзү эле анан уурдабай калат эле. Бар эми туурда отурса, эчтеке кылбай калат турбайбы? Мен давление көтөрүлүп, жүрөгүм түшүп калды. Бул ушу кичинекей бир музейден ушунча уурдап атышса, анда биздин бүт эле уур экен да бардык. Асфальттан деле уурдап аткан, башкадан деле уурдап аткан. Анда эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Башка айла жок калды. Кудайдан коркпосо анда ошол буларды Кудайдын шариаты буларга колдонуш керек болот айтар элем мен. Эми буга да кабалактап итүргөн дүрүп чыккандар бар, бардык уурлар шериктери бар да. Андай эмес, мындай эмес, бул варварлык, анткен болбой жапайычылык. Урдаганы культурный жылтыратып, галстук запонкалап тагып алып, сиз бизде сүйлөп отургандар культурный кылып нөлдү кош уурдап койсо, бул варварлык эмес да, анан кийин айтып койгон варварлык болобу? Камап жок кылыш керек, бардын керек болсо өлүм жазасын киргизиш керек мындай ууруларга. Кытайдын мисалында, кошунабыздын мисалында.